Урматтуу Алмаз Акмунжанович, мен бүгүн өзгөчө ошол миграция маселеси боюнча кайрылайын деп атам. Себеби расмий маалыматтарга таянсак, 23-жылкы 932 миң кыргызстандык жараныбыз сыртта мигрант катары эмгектенип атат. Бул албетте бир аз миграциянын азайгандыгынан кабар берет. Себеби 22-жылы 1 миллион 200 миң жараныбыз сыртта эмгектенип жүргөн. Ошол мигранттарыбыз туш болгон көйгөйлөрдү жакындан билген адам катары, мен да өзүм бир тууган агам бүгүн Россия Федерациясында эмгектенип жүрөт. Аларда ошо регистрация маселеси бүгүнкү күндө 3 айга регистрацияны 10 миң сомго кылса, 2 ай мөөнөтүн ичинде кайра базадан чыгып, кайра регистрация кылганга, ошо менен чогуу проверкалар дейт, укук коргоо органдарынын ошо мигранттарга жасаган мамилелер боюнчачы. Биз эми кече да айттым эле, ЭСке мүчө болгонубузга толук 10 жыл болду. Биринчи приоритеттүү багытыбыз ушу мигранттарды ойлоп туруп, биз ушул кадамга барганбызго деп ойлойм да. ЭСте мүчө болгондо бардык биздин ошол кирген өлкөлөрдүн жарандары бирдей укуктарга ээ болуш керек да. Ошон үчүн ошону ЭСтеги биздин өкүлчүлүктөрүбүзгө, ошо Россия Федерациясында биздин посолдорубузга, консулдарыбызга бир тапшырма берсеңиз, Алмаз Акмунжанович. Анан экинчи маселе бул биздин ошол Ала Тоо айыл өкмөтүндө азыр жакында эле президентибиз барып жаңы барак айылын түптөп капсула салып келди. Ошол айылга биз аркылуу, биздин Акташ айылы аркылуу чоң большой грузный машиналар өтүп атат. Ошол жерге бир аз сиз билесиз, Алмаз Акмунжанович, былтыр 3 километр асфальт жасалган. Бирок мына большой грузный машиналар ограниченияларды сактап өткөндүктөн бүгүн кайрадан жасаганга туура келе турган акыбалга жетип калды. Ошон үчүн бир Минтрансқа тапшырма бересизби, тиешелүү органдар бир ограниченияны киргизсе, ошо былтыркы курган асфальтыбызды сактап калсак. Ошол эле чогуу мына Жоош айыл өкмөтүндөгү Калелин агартуу унаа жолу жалпы узундугу 3 километр жол бүгүн ушул жараксыз абалга кептелди да. Ошол жерде агартуу Калелин ортосунда каналдан өтчү көпүрө дагы авариялык абалда турат. МЧСтин заключениясы бар. Эми ошону Минтранска айтсаңыз, тезинен бир карап чара көрүп берсе, себеби эртең бир кырсыктын алдын алып калсак, эми качан көпүрө түшүп кеткенде эмес, ага чейин бир иш-чаралар жүргүзүп, мүмкүн ушул 24-жылдын Минтранска айтып, бир кап вложение менен жасап берсеңиздер, суранычы.